Саламатсыңарбы? 14-нчү сабагыбыз кибер коопсуздук технологиялар сабактар сериясындагы 14-нчү сабагыбыз реакция пландарына арналган. Мындан алдыңкы сабагыбызда инциденттерге реакция темасында. Инцидент деген эмне? Анан ушул инцидент окуя болгондон кийин кандай түрдө реакцияларды көрсөтүшүбүз керек? Анан реакциябыздын көрсөткөн натыйжабыздын ушул чабуулдун же болбосо хакердик чабуулдун мындан кийин уланбашына же болбосо уурдалып кеткен маалыматтардын чабуулчулардын колдорунда компанияга каршы, мекемеге каршы бир куралга айланбашына кандай чараларды көрүш керек? Ошолорго бир аз токтолдук элек. Келиңиздер, эми реакциянын пландары боюнча кененирээк кайсыл иш-чаралар аткарылганда бир чабуул инциденти, чабуул окуясы, хакердик чабуул окуясынын кесепетин, натыйжасын же болбосо залакасын эң төмөнгө, эң азга түшүрүү боюнча кайсыл иштерди жүргүзсөк болот деген темага бүгүн токтолобуз. Негизинен инциденттерге реакция боюнча 3 негизги жагдайга токтолушубуз керек, же болбосо 3 негизги түшүнүк бар десек да болот. Адегенде сөзсүз түрдө компаниянын, мекеменин өзүнө таандык маалымат коопсуздугу стратегиясы болушу керек. Компаниянын маалымат менен, көлөмдүү маалыматтар менен иштеген компаниянын эң эле маанилүү ресурсу, эң эле маанилүү иш булагы, капиталы бул маалымат болуп эсептелинет. Андыктан ошол маалыматын, мисалы ошол эле Facebook компаниясын алалы, YouTube компаниясын, WhatsApp компаниясын, же жакын кошуна өлкөлөрдөн мисалы Mail.ru, Яндекс, биздин эле Кыргызстанда мисалы банктар өзгөчө кардарлардын маалыматтарын, кардарлардын башка юридикалык жак болобу же физикалык жак болобу, башка жактар менен болгон карым-катнаштарын, соода сатыктарын камтыган маалымат топтомдору бул серверлерде топтолгон. Албетте бул маалыматтарды сакташ, бул маалыматтардын терс максат менен колдоно турчу топтордун колуна өткөрбөш үчүн кам көрүш керек. Андыктан мындай деңгээлде иштеп жаткан компаниялардын сөзсүз түрдө маалымат коопсуздугу стратегиясы болуш керек. Маалымат коопсуздугу стратегиясынын ичинде инциденттерге реакция планы болуш керек. Эгерде чабуул болгон болсо, ошого жооп берүү максатында кандай иш-чараларды өткөрүшүбүз керек, анан кесепетин, ошондой чабуулдардын кесепетин азайтуу жаатында, бизге тие турчу залакасын азайтуу жаатында компанияга болобу, же болбосо компаниянын кардарларына болобу, ошолордун укугун коргоо жаатында реакция планы болуш керек. Анан ушул реакция планын ишке ашыра турчу жоопкерчиликтердин жазылган, же болбосо жоопкерчиликтерди тарата турчу кандайдыр бир эрежелер топтому жана ошол учурда ушул жоопкерчиликтерди үстүнө ала турчу адистердин бир тизмеси, же болбосо адистерди ушул чечмелеген бир документтин болушу зарыл. Андыктан бүгүн азыркы сабакта ушул инциденттерге реакция планы жана ушул жоопкерчиликтер тууралуу кененирээк маалымат бергенге аракет кылабыз. Мындан алдыңкы сабакта дагы реакция планына үстүртөн токтолдук элек. Бул тизмеде берилген маалыматтар ушул реакция планынын өзөгүн түзөт десек болот. Эгерде сиз иштеп жаткан же маалыматтын коргоо боюнча бир жоопкерчиликти алган компанияда бир хакердик чабуул болду, маалыматтар уурдалды же болбосо маалыматтар өзгөртүлдү, ошол учурда реакция көрсөтүүдө
ушул эрежелер ушул суроолорго жооп берүү жана ушунун негизинде иш алып баруу зарыл болот. Биринчиден системага тийгизген таасири канчалык олуттуу болду, ушуну изилдеш керек болот. Өзгөртүлгөн же уурдалган маалыматтын маанилүүлүгү, анткени кээ бир учурларда маанисиз бир маалыматты чабуулчу тарап компанияга эч кандай бир баалуулугу болбогон маалыматты дагы уурдап кетиши мүмкүн. Албетте ага реакция башкача болуш керек. Же болбосо компаниянын эң эле маанилүү болгон ошо кардарлардын, мисалы сыр сөздөрдү, кардарлардын банкносоңу мисалы банктык карточкаларынын номерлары уурдалган болсо, анда ошого карата чара көрүлүш керек. Окуянын мүмкүн болгон күнөөкөрлөрү ким болушу мүмкүн, кайсыл топтор, бул тууралуу маалымат издеш керек. Окуя коомчулукка белгилүү болду, бул тууралуу маалымат издеш керек. Анткени калың катмар кардарлар менен, калың катмар эл менен иштеген компанияларда, кардарлардын саны көп болгон компанияларда албетте бул компаниянын аброюна, имиджине залалга алып келчү тема. Мындай хакердик чабуулдар, андыктан окуянын коомчулукка дароо көп тарай электе чечилүүсү зарыл. Чабуулчулардын колуна өткөн мүмкүнчүлүктүн деңгээли, чабуулчулардын болжолдуу квалификациялары, бул болсо өзгөчө сиздин ким менен кандай душман дебейли, бирок каршы тарапта турган сизге чабуул кылып жаткандардын канчалык деңгээлде профессионалдар экенинби, жөнөкөй эле могуларга бир интернетте кеңири тараган хакердик ыкмалардын негизинде бир чабуул жасап көрөлчү деген мындай ишти баштоочулар менен иш алып баратасызбы, ошолорду аныктоо жаатында ушул эки пунктту эсте кармап туруш керек. Системаны өчүрүү же колдонуучуларды андан ажыратуу боюнча ыңгайлуу убакыттар белгилениш керек. Калыбына келтирүү мүмкүнбү? Эгерде программалык камсыздоо маалымат уурдалды, ошол эле учурда кээ бир учурларда программалык камсыздоону иштетпей тургандай бир чабуул дагы болушу мүмкүн. Эгерде ошондой чабуул болгон болсо, камдык копиялардан, бэкап деп коебуз, камдык копиядан программалык камсыздоону калыбына келтирүү мүмкүнбү жана канча убакыт алат? Анткени программалык камсыздооңуз иштебей калса, мисалы дайым кардарлардын кеңири колдонгон бир программалык камсыздоосу болсо, ошол эле учурда мисалы YouTube 1 сутка иштебей калды, Facebook 1 сутка иштебей калды. Бул албетте Facebook'ка да, YouTube'ка дагы өзүнүн аброюна, имиджине залакасын тийгизиши мүмкүн. Андыктан тез арада кайрадан бир чабуулдан кийин кайрадан калыбына келтирүү иштерин баштатыш керек. Окуядан түшкөн жалпы материалдык зыян дагы сөзсүз түрдө эсептелип, ошого карата иш чаралар жүргүзүш керек. Келиңиздер эми ушул реакция жүргүзгөндө ушул жаатта иштеп келген адистердин ой пикирлери менен жана сунуштаган эрежелери менен таанышалы. Бул сабакта Игорь Сибецкий деген Россиядан информзащита окутуу борборунда кафедра жетекчиси, экономикалык коопсуздук боюнча кафедранын жетекчиси мырзанын Security Lab деген Россияда эң кеңири адистер тарабынан колдонулган бир булак. Ошол жакта бөлүшкөн 8 эрежесине токтололук. 8 эрежесин тереңирээк иликтеп көргөнгө, тереңирээк маалымат алганга же болбосо изилдеп көргөнгө аракет кылалык. Биринчи эреже, эгерде чабуул болду дейли, чабуулдан кийин, чабуул окуясынан кийин дароо укук коргоо органдарына арыз берүү эрежеси камтылыптыр. Бизде эми Кыргызстанда өзгөчө акыркы мезгилдерде Ички иштер министрлигинде, анан ар кайсы коопсуздук уюмдарында, ошо укук коргоо органдарында бул иш боюнча атайын топтор
кибер чабуулдар боюнча атайын бөлүмдөр, атайын адистер да иштеп башташты. Бул боюнча мамлекетибизде дагы алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жатат. Бул мамлекеттик жалпы стратегияда иштелип жатат. Инциденттерди, ушундай окуяларды каттоо боюнча атайын системалар, реестрлар иштелип жатат. Ушул боюнча эгерде сиздин компанияга же болбосо сиз иштеп жаткан уюмга кандайдыр бир чабуул окуясы же чабуулга дуушар болгон болсоңуз, анда сөзсүз түрдө буну сизге жакын болгон укук коргоо органдарына ушундай чабуул болду деп чоо жай менен арыз берүү зарыл деп эсептейт биздин адистер. Экинчи эрежебиз болсо, бул коопсуздук маселелерине жоопкерчиликтүү адис 7/24 байланышта болуусу. Бул дагы абдан маанилүү бир эреже. Анткени көп учур маалымат коопсуздугундан жоопкерчиликтүү болгон ар бир компанияда адис болот. Анан хакердик чабуулдар көбүн эсе иш учурунда эмес, иштен тышкары учурда кездешет. Статистикалык негизде карай турган болсок, түнкүсүн эч ким мисалы күтпөгөн учурда хакердик чабуулдарды күтсөк болот. Андыктан ортодо убакыт жоготпош үчүн хакердик чабуул болгондон кийин дароо ысык иштин ысыгында изинен издеп ким экен, кандайча болду деп маалыматты издөө же болбосо тез реакция көрсөтүп компаниянын же болбосо мекеменин аброюна залакка алып келбөө мүмкүн. Андыктан эгерде мисалы реакцияны кийинчерээк көрсөтүп калсак же болбосо тиешелүү адис мунун чабуул болгону тууралуу маалымат кеч келген болсо, ортодо убакыт жоготуп коюшубуз мүмкүн. Андыктан коопсуздук маселелерине жоопкерчиликтүү адис сөзсүз түрдө компаниянын башка кызматкерлери 7/24 дегенибиз 7 күн 24 саат сөзсүз түрдө байланышта болуусу зарыл. Окуя тууралуу үчүнчү эрежебиз, окуя тууралуу кабар алгандан кийин адистердин кырдаалды тез арада баалоосу, төмөнкү критерийлердин негизинде баалоосу, окуянын чындыгы. Анткени кээ бир учурларда хакердик чабуул болгондой көрүнүшү мүмкүн, бирок чынында андай чабуул болгон эмес дагы. Сиздин компанияда иштеп жаткан адистер компетенттүү болбогон адистер тарабынан бир маалыматтарды өчүрүп алгандыр же болбосо бир туура эмес кадам жасап алгандыр. Бул хакердик чабуул катары балким көрүнүп калышы мүмкүн. Андыктан окуянын чынында эле бир чабуул болуп болбогонун текшериш керек. Зыяндын көлөмү жана натыйжасы текшерилиш керек. Ошондо кандай маалымат урдалды, канча көлөмдө маалымат урдалды, канчалык кайсыл убакытта хакердик чабуул болду, канча убакыт хакерлер ушу бизге таандык серверлерде ичинде убакыт өткөрдү. Буларды лог анализ деп коебуз. Программалык камсыздоо жана коопсуздугун долбоорлоо сабактар сериясында өзгөчө журнал жүргүзүү темасында кенен токтолгонбуз. Убактыңыздар болсо ошол сабакта көрүп коюңуздар. Кырдаалдын андан ары терс өнүгүү мүмкүнчүлүгүн дагы сөзсүз түрдө изилдеш керек. Анткени кээ бир учурларда чабуул бир чабуул менен эле чектелип калбайт. Экинчи чабуул, үчүнчү чабуул, албетте муну чабуулду жасаган хакердик топтор байкап турушат. Эгерде эч кандай реакция көрсөтүлбөгөн болсо, иш ошол бойдон эле турган болсо, көбүрөөк маалымат өндүргөнгө, көбүрөөк залакка алып келгенге аракеттенишет. Андыктан кырдаалдын мындан кийин дагы күчөп кетпешин, ошон үчүн терс жака өнүгүү мүмкүнчүлүгүн баалоо зарыл. Атайлап чабуулдун белгилеринин болушу, бул сөзсүз түрдө ошо логтордон, журналдардын негизинде ошо кандай болгон чабуул, атайлап чабуул болгонбу же болбосо ошол эле компаниянын кызматкерлери тарабынан бир туура эмес иш-аракет болгонбу, ошолорду изилдеш керек. Анан чаралардын зарылчылыгын дагы ошондо мисалы адистер
коопсуздук маселелери боюнча жоопкерчиликтүү адис, мисалы ошол эле биринчи эреже, мисалы чабуул болду, андан кийин чаралардын зарылчылыгы катары укук органдарына арыз берүү канчалык маанилүү, ошол жагын чече тургандай бир баалоо жүргүзүш керек. 4-чү эрежебиз болсо, бул чабуул окуясы аныкталган соң чабуул бүткөнүн же уланарын аныктоо. Ошондо мындан алдыңкы пунктта да бир аз токтолдук эле. Кээ бир учурларда хакердик топтор бир эле чабуул менен токтолуп калышпайт. Сиздер көрсөтүп жаткан реакциянын натыйжасында байкап туруп, экинчи, үчүнчү кээ бир учурларда такыр эле сервериңизди колго өткөргөнгө аракет кылышат. Андыктан ушул чабуулдун уланып уланбоо потенциалын баалаш керек. 5-чи эрежебиз болсо, бул чабуулчуларды аныктоого чейин системага кирүүсүнө тоскоол болбоо. Бул дагы мындай стратегиялык негизде бир мааниге ээ бир эреже. Анткени чабуулчуларды аныктоо жаатында көбүнө мындай болот. Чабуул жүргүзүлгөндөн кийин дароо эле баардык системаларга кирүүнү токтотуп салабыз. Керек болсо интернеттен дагы биздин программалык камсыздоонун серверди өчүрүп салабыз. Бул адистер муну туура эмес деп эсептешет. Тескерисинче ошол бойдон кайра таштап, чабуулчулардын кайра келүүсүн бирок сиздин көзөмөлдүн астында чабуулду кайра жүргүзүү, ошондо ким экенин, кайсыл ыкмалар менен чабуул жүргүзүп жатканын байкоого мүмкүнчүлүк болот. Андыктан системаны толук менен жаппагыла, тескерисинче чабуулчуларды аныктоо үчүн кайрадан алардын системага кирүүсүнө тоскоол болбогонго аракет кылыңыздар деген бир эреже бөлүшүп жатат адистер. 6-чы эреже, окуядан соң эң эле аз дегенде 3-4 саат белгилүү гана чөйрөнүн кабардар болуусу шарт дедик. Бул эми мындан алдында айтып кеттик эле, компаниянын эгерде чоң чабуул болгон болсо, албетте муну медиа каражаттары болобу, же болбосо соц тармакта бирөөлөр болобу, окуяны чоңойтпостон чечкенге аракет кылыш керек. 7-чи эрежебиз болсо, бул иликтөө ишинин жетекчисин аныктоо жана анын буйруктарын алкагында жана гана иш алып баруу. Көбүнчө чабуулдан кийин ар ким ар кандай өзүнүн пикирин ортого салышы мүмкүн. Андыктан чабуулдан кийин инцидентти туура иликтөө үчүн, бир багыттуу иш алып баруу үчүн бир гана иштин адиси жана жетекчини шайлап, ошол жетекчинин бирдиктүү бир саясатты жүргүзүшүн камсыз кылуу 7-чи эрежеге кирет. 8-чи эрежебиз болсо, өзгөчө ушул чабуулчуларга дуушар болгон компьютер жана аппараттарды электр энергиясынан өчүрбөө. Көбүн эсе бизде ушул мындан алдыңкы пункттарда да белгилеп кеткендей, интернеттен же болбосо такыр эле электр энергиясынан өчүрүп салганга аракеттенебиз. Бирок мындай учурларда көбүн эсе биз чабуулчулардын кайсыл булактан кирген, кайсыл ыкмалар менен чабуул жүргүзгөн сымал издерин дагы электр энергиясынан эгерде серверди өчүрүп салсак, андай издерди дагы журналдын маалыматтарын дагы өчүрүп алышыбыз мүмкүн, андай ыктымал бар. Андыктан эгерде мүмкүн болсо, ушул чабуулга дуушар болгон компьютер же аппараттарды электр энергиясынан өчүрбөй, тескерисинче ичиндеги чабуул убактында чабуулчулардын таштап кеткен издерин издөөгө шарт издешибиз керек. Андыктан ушул 8 эреже, эми албетте ар кайсы адистин өзүнө таандык эрежелер топтому болушу мүмкүн. Бирок бул жакта эң кеңири акыркы мезгилдерде чоң компанияларда, ири корпорацияларда колдонулуп келген эрежелер топтому менен сиздерге маалымат бергенге аракет кылдык. Эгерде хакердик бир чабуул болду, инцидент дейбиз мунун атын, хакердик чабуул инцидентинин натыйжасында бир реакция көрсөтө турган болсок, ушул реакция планы жана 8 эрежеге топтолдук. Анда кийинки сабактарда
ушул эрежелер жана эрежелерге байланыштуу иш чарасы кагаз бетине кандай түшүрүлүш керек, негизи эле организациялардын, мекемелердин маалымат коопсуздугу боюнча кандай саясат жүргүзүш керек, ушул темаларга кененирээк токтолгонго аракет кылабыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.